Саламатсыңарбы балдар? Биз азыр силер менен мекен тануу сабагын өтөбүз. Сабактын темасы жаныбарлар адамдарга эмне берет? Сабактын максаты окуучулар жаңы тема боюнча маалымат алышат. Өз алдынча ой жүгүртүп, оюн далилдүү айтууга көнүгүшөт. Жаратылышты сүйүүгө жана эмгекчил болууга тарбияланышат. Жаныбарлар адамга эмне берет? Мал чарбачылыгы адамдардын тамак ашка жана кийимге болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн үй жаныбарларын өстүрүү болуп эсептелет. Байыркы адамдар жаныбарларга аңчылык кылып, өздөрүнө тамак аш жана кийимгече даярдашкан. Кээде жолдору болбой ачка калышкан. Адамдардын дайыма тамак ашы, кийими болушу үчүн жапайы жаныбарларды колго үйрөтө башташкан. Азыркы учурда биз алардан эт, сүт, май, жүн, тери алабыз. Буларды кайра иштеткенде сүзмө, быштак, каймак, сыр, колбаса алынат. Жаныбарлардын териси жана жүнү чийки заттарга кирет. Териден жана жүндөн кийимгече бут кийим жасалат. Кой чарбачылыгы Кыргызстандын мал чарбачылыгынын негизги багыты. Кой майда жандык. Уяң жүндө тукумдагы койлор абдан баалуу. Алардын жүнүнөн мыкты кездемелер токулат. Уяң жүндүү койлор негизинен республикабыздын түндүгүндө өстүрүлөт. Алай өрөөнүндө жарым кылчык жүндүү койлор өстүрүлөт. Алардын жүнүнөн жакшы килем токулат. Койлор сырттарда, жайлоолордо жана кыштоолордо багылат. Чүй жана талас өрөөнүндө бодамал өстүрүлөт. Алар уйлар жана букалар. Нарын өрөөнүнүн шарты букаларды өстүрүүгө ылайыктуу. Республиканын бардык бийик тоолуу райондорунда топоз багышат. Топоз абдан баалуу жаныбар. Алар жүн, эт, тери жана сүт берет. Сүтү уйдукунан 2 эсе майлуу. Топоз койлор менен жылкылар жете албаган аскалуу жана каарлуу бийик жайыттарда багылат. Алар каар теп оттойт. Сууктан жана бороон чапкындан коркпойт. Көчмөн кыргыздардын алмаштыргыч жардамчысы жана ишенимдүү жолдошу бул ат болгон. Азыркы мезгилде техника көп иштерде атты алмаштырды. Бирок ат малчылар менен чек арачыларга унаа катары мурдагыдай эле керек. Бээнин сүтүнөн жасалуучу кымыздын даарылык касиети чоң. Азыркы мезгилде республиканын курорт зоналарында кымыз менен даарылоо жайлары ачылууда. Малчылардын эмгеги оор, бирок керектүү. Жайында, күзүндө чөп чаап, малга тоют даярдашат. Канаттууларды, коен жана балык өстүрүүчүлүк дагы бул мал чарбачылыкка кирет. Канаттуулар фабрикасы адатта чоң шаарларга жакын курулуп, шаардын калкын жыл бою жумуртка жана канаттуулардын эти менен камсыз кылып турат. Балык өстүрүүчү атайын чарбалар болот. Андай чарбалар Ысык көл өрөөнүндө көп. Бал арыларды балчылар багат. Алар бардык жерде өстүрүлөт. Арылар бал, мом, прополис жана аарусун берет. Андан баалуу дарылар жасалат. Кыргыз эл акыны Муса Жаңгазиев бир ырында минтип жазган. Ушул арылар ачууланса каары бар. Шимип дала гүлдөрүн, ширин шербет балы бар. Бал челегин өзөндөн байкап балдар таанып ал. Кана балдар, силерге тема түшүнүктүү болдубу? Силерге суроо жана тапшырма. Биринчиси, байыркы адамдар эмне себептен жапайы жаныбарларды колго үйрөтө башташкан? Экинчиси, жаныбарлар кандай продукцияларды алат экенбиз? Каалаган бир жаныбарыңа сыңкбейин түз.